Сенин жомогуң. Саламатсыңарбы достор? Бүгүн мен силерге Садако деген кичинекей кыз тууралуу айтып бергим келет. Ал согушту өзү каалабаса да, анын оор кесепетин башынан өткөргөн. Согуш болгондо балдардын күлкүсү өчөт. Оюндар токтойт. Жүрөктөр коркунучка толот. Кээ бир балдар ата-энесинен айрылат. Кээ бирлери ооруп калат. Ал эми кээ бирлерин кыялдары үзүлөт. Садока да ошондой балдардын бири болгон. Ал кагаздан 1000 турна жасап, айыгууга жана тынчтыкка ишенген. Анын ар бир турнасы жашоого болгон чоң үмүт эле. Келгиле, Садаконун окуясын бирге угалы. Кагаздан жасалган 1000 турна 1945-жылы дүйнөлүк экинчи согуш аяктаганда Америка Япониянын 2 шаарына атом бомбасын жардырган. Анын бири Хиросима шаары эле. Шаар толук талкаланып, миңдеген адамдар курман болушкан. Анткени бул бомба кадимки бомбадан жүздөгөн эсе күчтүү болчу. Андан адам аман калса да, радиация алат да, айыкпас рак оорусуна чалдыгат. Бул ушунусу менен өзгөчө коркунучтуу эле. Андан 12 жыл өткөн соң Хиросимадан бир канча алыс турган шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат. Ал 13 гана жашта эле. Врачтар анын оорусун текшерип, айыкпас оору менен ооруп калганын айтышат. Бул оору мындан 10 жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы болчу. Садако айыкпастыгын өзү да, ата-энеси да билген. Ага эч кандай амал айла жардам бербейт эле. Ошондо Садаконун эң жакын корбосу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Эгерде Садако кагаздан 1000 турна жасаса, оорусунан айыгып кетет деп ишендирет корбосу. Ага ишенген Садако кагаздан 1000 турна жасайм деп күнү-түнү аракеттенет. Ал аны менен алектенип, оорусун да унутуп, бар күчүн кайтадан жыйнайт. Кээ күндөрү 1000 турнаны жасап бүтпөй тургансып, көңүлү чөгүп, кайрадан үмүт менен досторуна, ата-энесине дем берет. 600 турна жасаган кезде Садаконун ден соолугу оңоло баштайт. Чымырканып ишин дагы улантат. Бирок аз күн өтпөй ал өзү сүйгөн 1000 турнасын жасап бүтө албай көз жумат. Ошондо 644 турнаны жасаган экен. Садаконун классташтары буга абдан кайгырышып, ал жасай албай кеткен 356 турнаны кагаздан жасашат. Кагаздан жасашат да эстелик катары баарын Садако менен кошо жерге көмүшөт. Садаконун бул кайгылуу өлүмү өзү теңдүү миңдеген балдарды кайгыртат. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубка дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга акчаларын беришет. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин балдардын чогулткан акчасы Садакого эстелик тургузганга жетишерлик болот. Ал эстелик азыр Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюлган. Эстеликтеги ташка "Бул биздин көз жашыбыз. Бул биздин таазим кылганыбыз. Дүйнөгө тынчтык болсун" деп жазылып коюлган.